Саламатсызбы, Максат мырза? Саламатсыңар. Кош келдиңиз дебейсизби? Келген элдин бар деген биринчи бул биздин залыбызга келет. Жеке жашооңуз тууралуу Эми жеңил балдарыңыз. буга чейин бизге баары айтып келчү. Эсилердин акчаңар жок, эчтеке кыла албайсыңар. Эл ойгонду. Элди деген түбөлүк алдаш болбойт. Анан чоң каза 1000 жыл мурун Манастын тегерегинде баарын бириктирсе, азыр деле биз башка эл болгон жокпуз да. Тетигилердин акчасына кайра алдамынсаңар, өзүңөр билгиле. Манас атабыз менен ушуга чейин өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын арбактары урат да. Кудайдан коркуш керек да. Жалгыз ошол мектебибиздин аты асып уштап. Бул чоң азат деген аябай чоң азаптын башы, анан кыргыздарды кыргынга салгандай. Аты эле орус эле Марина болбосо, кыргыз эле. Элге кеңири маалыматты бергиле. Анткени буга чейин мен көп нерсени айта алчу эмесмин. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздердин көптөн көп суроолоруңуздар боюнча кайрадан чоң казаттын офисине келдим жана анын лидерлеринин бири Максат Мамытканов менен маек курууну чечтим. Жан дүйнөсүн бирге көрүп жана артынан ээрчип аткан элдер каяка, ким менен, эмнеге баратканын түшүнүүсү керек деп ойлойм. Бул менин Оозу Ипам, адамдардын жан дүйнөсүн ачып берүү. Жана бүгүн дагы ал Оозу Ипамдын үстүндө. Биз менен чогуу алыңыздар. Саламатсызбы, Максат мырза? Саламатсыңар. Кош келдиңиз дебейсизби? Кош келдиңиз чоң казаттын офисине. Рахмат. Мен ушул биздин көрөрмандарыбыз кайсы гана айылга барбайм, бардыгы чоң казат тууралуу көбүрөөк суроо берип атышат жана YouTube каналымдын комментарийлериндеги эң чоң сураныч бул Максат Мамытканов менен тааныштыруу боюнча болду. Ошон үчүн сизди элге тааныштырып жана офисиңизди көрсөткүм келип турат. Ошон үчүн көрсөтүп бересиз деген ишенимдемин. Эми келгениңерге рахмат. Таанышканыбызга дагы чоң рахмат. Кененирээк маалыматты элге айтып берели, ким экенибизди, чоң казаттын экенин. Баштайлы анда? Мына. Бул деген мынакей биздин чоң казаттын ордосу азыр. Келген элдин бар деген биринчи бул биздин залыбызга келет. Ушул жактан баарыбыз жыйналабыз. Ушул жактан элдер менен жолугушуу болот. Бизге деген колдоо көрсөтүп, кошулабыз деген коноктор, достордун баардыгы ушул жакка келип биринчи жолу таанышып бири-бириз менен эмне иш кылып атканыбызды түшүндүрүп, анан ушинтип жактан баарыбыз биргелешип, анан мынакей чоң казат ушундан эле кете берет анан. Алыстан бери башка региондордон дагы келип атышат деп угуп калам. Ооба, көп кишилер келип атат. Эми бирок коронавируска байланыштуу көп кишилер бияка деген келе албай отурушат. Ошон үчүн алар менен биз интернет байланыш эле болуп атат. Мына WhatsApp, телефондор аркылуу, Facebook аркылуу болуп атат. Онлайн. Онлайн болуп атат. Анан Кудай буйрса, эми коронавирус бир күнү токтор. Анан ошондон кийин бул офиске мындан да көп кишилер келет. Азыр деле мынакей акыркы учурда аябай көп адамдарыбыз кетип атат. Кайтып дегендей. Анан ошон үчүн биз айттык, ушу давайте бири-бирибизди сактайлы. Кичине бири-бирибизге оорудан алысыраак болуп жардам берели дагы, анан офиске көп кишилерди чакырбай калдык. Анткени аябай көп киши келет да. Анан ошого байланыштуу баарыбыз бири-бирибизди сактап калышыбыз керек болуп атат. Буякта деген балдар ашканасы бар. Мындай расмий түрдө атайын иштегендер жок экен. Анан бекер иштегенге алар макул болот. Бизге бүт буякта деген кошулуп чоң казатка бекер волонтер болуп жардам беребиз деген балдардын баардыгы ушул жака келишет. Биз эч кимге акча төлөбөйбүз. Бизде деген айлык маяна деген жок буякта. Анан ошон үчүн эми балдардын күнүмкү керек болуп аткан расходторуна майда чүйдө тыйындарды беребиз өзүбүз деле. Анан бирок мондай зарплата төлөп тиги бу деген бизде чоң казатта жок. Анан буякта деген мынакей волонтерлор канча иштеп жүрүштү, ошол убакта деген канча жардам чогултмай тиги болду, таратылып жүрдү ошонун баардыгы. Ошол эле акча чогулган каражат бүт эле ошол жака эле кетип атты. Анткени автоволонтерлордун бензинин куюш керек болуп атты, дары-дармектерди жеткиргенге тиги бу бүт ушу балдардын жүргүнүп турганына, бүт организация, логистикасына. Ошентип эле баардыгы чоң казат өзү мынакей биз кыймыл болуп январдын башында сыймык болуп мага биринчи келген.
Жапкеев. Анан Максат Байке ушу мамлекеттин келечеги үчүн бирдеме кылбайлыбы, эл үчүн, жер үчүн деген бирдеме кылбайлыбы деп анан макул деп анан ушу кичине ынтымак тигиндей мындай деген маселелерди көтөрө баштады. Анан мен айттым, экөөбүздөн башка дагы кимди билесиң дедим. Анан Сыймык өзү айтып калды, Канат Хасанов деген жердешибизге барып келели деп. Анан ошентип анан Канат Хасанов менен деле таанышып калдык да, анан ошентип жанагы фотолордун баардыгы чыгып атпайбы? Азыр деген жамандабы айрыкча. Ошонун баардыгы деген ошол күнү жасалган болчу, 27 февраль күнү болчу. Андан ошентип чоң азат кыймылын баштап биз коррупцияга каршы ушундай бир элди деген уурлукка каршы, жемкорлукка каршы, ушу бүт ыплас иштерге каршы турганга бир ушундай элдин демилгесин көтөрөлү деп Сыймык баштады, анан биз жардам бердик дагы. Жардам берип анан мынакей катуу ишке кирели десек, ошондо пандемия болуп кетти. Коронавирус болуп кетти. Биринчи карантин кирди. Анан ушул жака ошентип Сыймыктын деген постторун көрүп окуп, биздин деле постторубузду окуп, чоң азатка жардам беребиз деген канча балдардын баары бияка келишти, кыздардын баары келишти. Ошолордун баардыгы бекер отуруп калбай жок дегенде келгиле волонтерский движение кылып, анан ошо менен элге жардам берели деп жанагынын баары болуп кеткен да. Азыр жардам берип атасыңар да? Азыр деле волонтерлор иштеп атат өздөрүнүн. Алар токтото албайт экенсиң. Алар дагы эле ташып жүрүшөт. Жардамды, дарыларды, дагы эле больницаларга тамак ашын, мынакей очоккана бар кородо. Ошол жактан тамагын бышырышып анан көрсөңөр, ошол 2 айдан бери постто турган милиция менен анан санэпидемстанция анча-мынча дарыканаларга, ооруканаларга бүт бардыгына ушул жактан тамак жасашып, обедин, ужинин ушул жактан ташып жүрүштү. Канча ресторандардын эмеси бар экен, ассоциациясы, тамак ашчылардын. Ошолор биякта график түзүп алып, күн сайын алмашып, ушу тамак бышырышып ушул жакта. Ошентип эле пандемия убагында мамлекетке, элге бир жардам берели деп ниетте аябай көп волонтерлор келишти. Ошентип волонтерлорду 2 ай ушул офистен эле баары болуп атты. Продуктовый пакеттерди ташыганы тетиги залдын ичи бүт эле склад болчу. Кородогу гараждын ичи толтура тамак аш болчу. Ошонун баардыгын фасовка кылып, мына ушул эле волонтерлор келген эле балдар болду баары. Мынакей, эми бул биздин кабинетибиз. Майда чүйдө совещание тияк-бияк жасаганда ушул жака чогулабыз. Ушул жактан жетектемей ушул жерден болуп атат. Калган бөлмөлөрдө болсо биздин чоң азатка келип кошулуп жардам беребиз деген балдардын баардыгы, кыздардын баардыгы ошол жакта иштеп атышат. Анткени биз азыр чоң азат кыймылы саясатка аралашкыла сөзсүз түрдө мамлекетти бирдеме кылабыз десек, бизде деген саясатка аралашыш керек болуп калды да. Анан аябай көп кишилер кайрылып бизге деген ушундай сунуш пикирлерин айтып, жогорку кеңешке чыккыла, шайлоого чыккыла деп. Анан элдин өтүнүчүн жок дей албайт экенсиң. Анан ошон үчүн чоң азат партиясы буга чейин бизде бар болчу. Анан ошону кайра жандандырып, мынакей каттоодон өткөрдүк борбордук шайлоо комиссиясынан. Ошон үчүн мынакей кыймыл бул өзүнчө саясий күч. Биздин деген мына шайлоого катыша турган саясий партия чоң азат бул таптакыр башка уюм. Ошон үчүн көпчүлүгү деген ушул нерселерди чаташтырбаш керек да. Ошон үчүн кыймылдагы болуп аткан нерселер, ал кыймылдын ичиндеги болуп аткан нерселер. Ал эми чоң азат саясий партиясынын ичиндеги болуп аткан нерсе бул таптакыр башка. Анткени тияктагы жүрүп аткан адамдар партиянын ичинде болбой калышы мүмкүн. А партиядагы кишилер кыймылдын ишине эч кандай тиешеси жок болду да. Анан бирок мынакей бизде кыргыздарда бүт кыргыз элин бириктирип бизди деген ушул 1000 жылдан бери сактап келаткан бул Манас, анын чоң азат. Максат байке, сиз мурун мындай коомго чыкпаган адам экенсиз. Интернетти барактап, Максат Мамутканов ким ал дей турган болсоң, эчтеке маалымат чыкпайт экен. Анын себеби бар экен. Ошондой ошо жакта иштептирсиз. Сиз жөнүндө эчтеке билинбеши керек болгон жакта. Азыр болсо сизди кенен кесири, сиз кимсиз, эмнесиз чыгарсак болобу? Эми ошондой убакыт келди окшойт.
ачыкка чыга турган. Анткени буга чейин биз улуттук коопсуздук кызматында кызмат өтөп жүргөндө элге деген маалыматыбыз таралбаш керек болчу. Ошон үчүн биз жөнүндө маалыматты эч ким деле алчу эмес, билдирчү эмес, анын баары деген купуя сыр бойдон калчу. Эми деген мынакей, мен 2006-жылы биринчи жолу органдардан кеткем. Экинчи жолу болсо 2010-жылкы революцияны жасагандан кийин 11-жылы анан экинчи жолу өз ыктыярым менен органдардан кеткем. Анан ошондон бери мынакей мөөнөт өттү. Анан мыйзамдын ичинде буга чейинки коопсуздук кызматында жасап аткан иштерибиз боюнча айтканга маалымат болбойт. Аны деген мыйзам тыйып берет. Кene купуя сыр деген бар. Анан бирок 2006-жылы биринчи жолу кеткенден кийин саясатка ошондо аралашып калгам да. Эң биринчи 2006-жылкы митингтерден баштап ошондон бери мынакей саясатчылардын жанында жүрүп, аларга жардам берип, ошентип саясатка кирип калганбыз. Кайсы саясатчылар менен чогуу жүрдүңүз? Ошол убакта мен тыкыз Байболовдун жанында жүрдүм. Байболов аркылуу Темир Сариев менен таанышкам, Текебаевдер менен таанышкам. Анан ошентип жүрүп 2007-жылкы апрелдеги митингтердин убагында анда Народный фронт Токуловдор, Суаналиевдер уюштуруп, алар менен ошондо тыкыз саясатта аралашып калганбыз. Анан ошентип жүрүп Бакиевдердин саясатына каршы иш аракеттердин негизинде СДПК ошонун балдары менен таанышып калганбыз. Ошол саясаттын негизинде Турат Акимов менен деле таанышып калганмын ошентип. Анан ошентип жүрүп отуруп 10-жылкы окуялар болуп кетти. 10-жылкы окуялардан кийин органда дагы ошол убактагы жетекчилер жардам сураганынан барып жардам бердик. Коопсуздукту деген, туруктуулукту деген сактап калышка. Анан бирок ар кандай саясатчылардын деген интригалардын негизинде 11-жылы айла жок органдардан кетишке туура келди. Анткени көп саясатчылардын деген пикири менен жасап аткан иштери менен эми келиспештиктер болду да. Анткени алардын жасап аткан иш аракеттеринин негизинде мынакей 10 жылдан бери бизде эч жыйынтык болбоду. Анткени Текебаев андан тышкары башка бүт ошол убактагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жаңы конституцияны жазабыз деп баштаганда биз ошого каршы чыкканбыз. Анан ошондо айтканбыз, ушу бүт бизде мыйзамсыз иштердин баардыгы конституцияларды бурмалап, каалаган президенти каалагандай саясий күчтөр баардыгы өздөрүнө конституцияны жазып алып, анан мамлекетти эч ким ойлогон эмес да. Анан ошондо биз 10-жылы Текебаев жаңы конституцияны референдум аркылуу өткөргөндөн кийин биз түшүндүк, что бизде саясат таптакыр башка жакка кетип баратканда, Турат Акимов экөөбүз дагы биз менен кошо чогулган балдардын баардыгы 93 кыймылын жаратканбыз биринчи. Анткени биз деген буга чейин бүт мыйзамсыз конституциялардын бузулушуна саясий баа берилиш керек деген маселени көтөрүп келгенбиз. Анан ошондо эле биз айтканбыз, биздин эң биринчи туңгуч мыйзамдуу конституциябыз 93-жылкы конституция. Аны деген Акаев мыйзамсыз бурмалаган, кийин Бакиев да өзүнүн деген каалагандай калчайтты. Ал 10-жылкы революциядан кийин болсо, булар деген өздөрү каалагандай парламенттик конституцияны жазып алышып, ушинтип бүт конституциялык реформалардын баары мыйзамсыз жол менен жасалганын айтып эле ачык эле айтып келгенбиз. Анан ошентип 93-жылкы конституцияга кайтып келүү боюнча ошол 93 кыймылын түптөп, саясатта мына 10 жылда биз ушул кыймылдын 93 кыймылын негизинде жасап аткан иштердин жыйынтыгында мынакей. Азыр любой кишиден сурагыла Кыргызстанда 93 конституциясы туурабы десең, азыр элдин баары айтат ошол 93 жылкы конституцияга келиш керек деп. Анткени ошол конституцияда депутаттардын шайланышы бир округтан бир депутат чыгыш керек деген жобо бар болчу. Азыр болсо бүт бары партияларга байланышып, партиялар жалаң олигархтарга таандык болуп, региондордогу жаңы таза
адамдар, инсандар саясатка келе албай калган. Акчалуулар келип калды. Жалаң акчага байлап салышкан баары. Ошентип мынакей бизде региондордун, аймактардын деген үнү саясатта угулбай, аларды деген көрсөткөн адамдарды жоголуп калды. Азыр саясатты карап отурсаң, жалаң мындай тилдүүлөр, популисттер макала каптатып кыйын тили менен сүйлөсө эле элдин баары бул кыйратат экен деген нерсе менен келип 30 жылда көрдүк. Тили менен сайрагандар, тили менен оро коргондор кыйратпайт экен. Адистик анткени жок ар бир иште. Жон гана тили сайрай берген нерсе эмес, чыныгы иштерди көрсөтүү мезгили да. Анан Максат Мамытканов ушул баягы бийликке келе турган болсо, кайсы жаатта кыйын болот? Адистигиңер кайсы жаатта? Эмнелерди түшүнөсүз? Бизде мынакей ачык эле элге айтып коюш керек. 30 жылкы эгемендүүлүктүн ичиндеги жасалган реформалардын жыйынтыгы толугу менен мамлекетти талкуулап бүттүк. Мүлктү талкуулап бүттүк, завод, фабрика, колхоз, совхоздордун баарын талкуулап бүттүк. Андан тышкарыдагы саясий система менен башкаруу системасын да түп тамыры менен талкуулап бүттүк. Ошонун баардыгы адамдар жасады да. Бийликте отурган президенттерден баштап аларды деген коштоп жүргөн жан жөкөрлөрү, андан тышкары саясий системага катышкан саясатчылардын баардыгы ушуга аралашып, мынакей жыйынтыгы ушул болуп атат. Анан бирок бизде билим берүү, кесипкөй адамдарды тарбиялоо, ошолорду деген мамлекеттик ишке аралаштырып, тажрыйба берип, анан ошонун негизинде жаңы мамлекетти куралы деген бир да саясатчыны мен көргөн жокмун буга чейин. Ошон үчүн биз өзүбүз түптөлүп, мынакей чоң казатты деген уюштурганыбыз ушул эң негизги максаты азыркы учурдагы жаш, таза, жаңы саясий күчтөрдү жаратып, адамдарды азыр деген мынакей саясатта Текебаевдин жазган конституциясы боюнча сөзсүз түрдө партия болуш керек экен. Партия болбосоң сен деген мамлекеттик башкарууга келе албайт экенсиң. Партияны шайлоого чыгарып, саясатты тазалайм десең, сөзсүз түрдө көп шарттар жазып койгон. Эң биринчиси бул акча. Акчаң болсо, сен шайлоого катыша алат экенсиң. Акчаң жок болсо, эчтеке кыла албайт экенсиң. Мансап бүт эле ушунун тегерегинде болуп калыптыр. Андан тышкары биз деген мынакей саясий партия шайлоого катышыш үчүн сөзсүз түрдө кыргыз эмес улуттарга кайрылышыбыз керек. Партиянын деген тизмесинде ошолор болуш керек экен. Андан тышкары гендер деген маселени конституцияда жазып салышкан, шайлоо мыйзамдарына жазып салышкан. Сөзсүз түрдө аял зат болуш керек экен. Жаштардын да квотасы бар. Ошондой нерселердин баарын деген искусственный атайын жасашкан. Саясатка деген көп кишилер, таза адамдар аралашпай калсын. Аларга деген ошондой бөгөт коюп салышкан. Эгерде сиздин акчаңыз жок болсо, сиз деген партия түзө албайсыз. Акчаңыз жок болсо, партияга шайлоого катыша албайт. Акчаңыз болбосо, анда демек сиз эч кимге кереги жок экенсиз да. Бул деген туура эмес. Ошон үчүн биз чоң азатты уюштуруп, Турат Байке менен эң биринчи 10-жылдан кийинки революциядан кийин Чоң Азат деген кыргыз тилдүү газетасын ачканбыз. Анткени бизде деген саясатта иш алып барыш үчүн сөзсүз түрдө кыргыз газет керек болгон. Андан тышкары орус тилдүү Деңгий власть деген газетасын ачканбыз. Ошол эки газета аркылуу биз өзүбүздүн деген ой пикирлерибизди, максаттарыбызды кеңири элге таратып жүргөнбүз. Андан тышкары жана мен айтып өткөн 90-чы кыймыл болду. Андан тышкары ага чейин мынакей 10-жылкы революциядан кийин ал убакта Борбордук аянтта Манас атабыздын эстелиги турган эмес. Ал убакта деген биз билбеген, көрбөгөн аялдын деген эстелиги турган. Эркиндиктин белгиси. Эркиндиктин белгиси. Ал да эркиндиктин белгиси кандай экен, аны баары эле айтып жүрүк. Колунда кармаган түндүктү кармап отурганбы, же штурвалды кармап отурганбы билбейбиз дегендей.
Анан ошол эркиндиктин деген белгисин баарыбыз деген кыргыздарда башкача жандырылган да. Бизге деген мындай да түшүндүрүп айтышкан да, манасчылардын баардыгы келип алып, особенно кыргыз жолунда жүргөн аксакалдардын баардыгы мына каргыштын баары ушул жерде отурат деп. Анан ошентип баарыбыз чогулуп туруп, ошол эстеликти алабыз деп демил кечи болуп биз чыктык дагы. Анан бир күнү чогулуп туруп, анан ошол жерден чоң курултай өткөрүп, аксакалдардын, манасчылардын деген сөзүн айтырып туруп, анан ошентип анан өкмөткө, ошол убактылуу өкмөткө кайрылып, Роза Отунбаевага катыбызды жөнөтүп, могу эстеликти деген алгыла, ушунун ордуна сөзсүз түрдө манасты коюшубуз керек деп биз демилгени көтөрүп, мынакей Кудай буйруп, бүгүн ошол борбордук аянтыбызда Манас атабыздын эстелиги турат. Ошонун баарын жасаган биздин жардам болуп жүргөн канча инилерибиз жүрөт азыр. Ар кайсы саясатчылардын арасында жүрүшөт, бирок ошондо түптөп кеткен нерсебиз ошол болду. Сиз мындай, сизди аябай ачкым келип атат, сиз жалпылап кетип атасыз да. Сиз жөнүндө, мен деңиз. Өзүңүздүн мурунку кесибиңизге ылайык мындай жооптон акырын качып кетип атасыз да. Сиз буга чейин сүйлөшүп отурганыбызда айттыңыз да, мен өзүмдүн жумушума, кесибиме ылайык билим берүү жааты болобу, кайсы жааты болобу, ар бир жаатты иликтеп, жакшы тереңинен түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болду дедиңиз. Анткени менин улуттук коопсуздук кызматында иштеп атып, мамлекеттин деген коопсуздугун таптакыр башка жагынан көрөбүз да биз. Биз деген ошол нерселерди мамлекетте иштеп аткан адамдардын деген иш аракетинен көрөбүз. Мамлекеттик стратегиялар, андан тышкары ошолордун тегереги бүт нерселердин баардыгы акчага байланыштуу болот. Бюджет деген бар. Ошол деген кайсы жака жумшалып, ошонун деген жыйынтыгы кандай болду, кесепети кандай болду, деги эле жылыш болдубу, болгон жокпу, анын баарын деген адамдар жашайт да. Анан ошол адамдардын деген максаты эмнеде? Ал ошол адамдардын деген ишмердүүлүгүнүн негизинде Кыргызстан пайда көрдүбү же зыяны тийдиби деген суроолорго биз жооп беришибиз керек. Улуттук коопсуздук кызматында иштеп атып, биз ушундай негизги маселелердин түпкү тамырын көрүшүбүз керек. Анткени кээде деген көп нерселер болот, туура айтылат, бирок анын жыйынтыгы, максаты таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн. Анын баарын жасаганга деген мамлекет мынакей канча акча сарптайт, аягында деген жыйынтык жок. Мынакей энергетиканы көрүп атасыңар. Энергетикага канча миллиард доллардык тышкы карыздын эсебинен акчаларды салдык, жыйынтыгында эчтеке жок. Миллиард карыз пайда болду, элдин деген свети андан деген арзандап кеткен жок. Же бизде деген дагы бир ГЭС салынып калган жок. Ошондой нерселерди биз коопсуздук жагынан көзөмөл жүргүзөбүз дагы, өзүбүздүн корутундубузду, сунуштарыбызды деген жетекчиликке жеткиребиз. Жетекчилик ошону угуп, кандай чечим чыгарат, биз ага деген көмөк көрсөтө албайбыз. Мындай кыл, тигиндей кыл деп аларды мажбурлай албайбыз. Алар өздөрү чечим чыгарат. Бирок биз өзүбүз чындыгыбызды, өзүбүздүн сөзүбүздү айтышыбыз керек. Анткени биз деген коопсуздукту сактай турган патриотторбуз да. Ошентип биздин айтып аткан сөздөрүбүздү көп президенттер уккан да эмес, көңүлүнө да алган эмес. Ошон өзүнүн деңгээлине жараша болот. Анан ошентип коопсуздуктун деген негизинде көп тармактуу экономикабыздагы болуп аткан нерселерди анализдейсиң да. Анан ошонун негизинде бир жыйынтыкка келесиң. Демек, каякта кандай көйгөй жатканын жакшы билесиз. Ал көйгөйлөрдүн баардыгы жөн жерден пайда болбойт. Ал көйгөйлөр ошол жетекчилердин деген кесепетинен болот. Анан ошол жасалып аткан программа, стратегиялардын жыйынтыгы эмнеге келет деген суроолорго сөзсүз түрдө биз жооп издешибиз керек. Мынакей ден соолукту сактоо, мынакей здравоохраненияга канча миллиарддагы сомдор кетти. Манас 1, Манас 2 программалары өттү. Мынакей азыр бирдеме деген программалары бар. Алардын баардыгы ООНдон келген, чет мамлекеттик донорлордун акчалары кирип атат. Жыйынтыгында мынакей бүгүн көрүп атасыңар, коронавирустан деген эчтеке кыла албай отуруп калды. Демек биз медицинадагы жасаган реформаларыбыз эмнеге алып келди? Талкалап бүттүк медицинаны.
Аягында мынакей докторларыбыз жок, капельница укол сая турган ал эмес медсестраларыбыз жок экен да. Биздин деген больницаларыбыз, эчтекелерибиз даяр эмес. А эмнеге анда реформаларды жасадык? Жыйынтыгында адамдар өлүп кетип атат ушундай. Жардам көрсөтүлбөй, даже больницага түшпөй, больницанын босогосунан өлүп кетип атат адамдар. Ушундай реформа бизге керек беле? Аны да биз деген Кыргыздын элинин карызын эсебинен жасадык да. Өкмөт карыздарды алган, президенттер барып сүйлөшүп келген, кол коюп келишкен, акчаны киргизишти, жыйынтыгында же нормальный больницабыз жок, же нормальный поликлиникаларыбыз жок. Ал эмес аптекаларыбызды эми карагыла. Эмне болуп атат? Ошентип биз деген бүт медицинанын тармагын талкалап бүттүк. Билим берүү тармагы деле так ошондой. Канча институттарды салып алганбыз? Азыр бизде баягы күнү карап отурсам 52-53 жогорку окуу жайлары түптөлүптүр. 90-жылы Кыргызстанда болгону эки эле чоң окуу жай болчу. Мынакей улуттук университет, ал убакта деген бала сагынын аты жок болчу. Анан биздин мынакей мен окуп бүткөн Фрунзенский политехнический институт. Бүттү, анан Арабаев институт бар болчу, мугалимдер тарбиялаган болду. Андан башка деген эч ким деле жок болчу да бизде. Кандай адистиктер чыккан? Бирок ошол убакта биздин деген мынакей политехникалык институт техникалык жактан тарбиялап өстүргөн кадрлардын Союздун деген 5 чоң институтунун катарында болчу. Биздин мынакей медицинский академия болсо, анда академия эмес болчу, жөнөкөй эле медицинский институт болчу. Зато бизден окуп чыккан медиктердин баардыгы мынакей азыр Россияда эмне болуп жүрүшөт. Мына бизде Ошто төрөлгөн Анищенко мынакей Россияда депутат болуп, канча жылда, 20 жылдан бери санврач болуп жүрдү го Россияда. Булар бизден эле билим алып эле төрөлүп эле кеткен кишилер да. Биздин деген мынакей канча докторлорубуз азыр Россияда иштеп жүрүшөт, Казакстанда иштеп жүрүшөт. Алардын ордуна баса турган азыркы окуп аткандар ошондой деңгээлде билим алып атабы? Могу коронавирус көрсөтүп атат. Алардын кандай деңгээлде окуп чыкканын. Ушундай жөнөкөй оору мейли коронавирус буга чейин болбоптур. Бирок пневмонияны деген дары алып алган докторлорубуз мына ошондо адамдар өлүп кетип атпайбы? Бүт тармактар боюнча бизде деген кесипкөй адамдар өстүрө албаптырбыз. Транспорт, энергетика, коопсуздукту айтпай эле коелу. Мынакей биздин деген милицияда иштеп аткан прокуратура, соттордогу бүт нерселердин баардыгы. Андан тышкары эң негизги проблема бизде бул коррупция. Бүт бара акчага деген болуп калгандан кийин бүттү да мамлекетти ошентип эле талкалап салдык биз. Азыр деген кайсы жакка барба, сен акча төлөшүң керек. Докторунан баштап, садигинен баштап, мектепте баштап, бүт. А милицияга түшүп калдың дегиче бүттү өлдүң анда. Биз ошо неме коррупция боюнча миң кыйкырабыз да, ошо коррупция терең батып кетти, тамыры жайылып кетти деп. Бирок өзүбүз ар бирибиз ошол нерсени беребиз. Балабыз мектепке киргизип атканда сөзсүз беребиз. Бир жака орношуп атканда сөзсүз беребиз. Өзүбүз жайылтып атабыз да. Муну коррупцияны эми токтотуш канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар? Ушунун баарын токтотуш үчүн биз деген мамлекеттеги саясатты түп тамыры менен алмаштырышыбыз керек. Түп тамыры менен. Эскилер кайра эле келип атат го байке. Эскилерди келтирбеш үчүн жаңы таза балдарды ушул коррупциядан деген чыгабыз, коррупция менен күрөшөбүз, жок кылабыз деген ниети бар. Ошондой көз карашы бар, жаңы таза саясий күчтү тарбиялап чыгышыбыз керек дагы, алып чыгышып, ошону деген аткаруу бийлигине алып келишибиз керек. Ошондой эгерде андай максаты жок адам болбосо, эчтеке кыла албайбыз. Ошондой балдарды мына чоң азатка түптөп атабыз. Чоң азатты баштап атканыбыздын да негизи ошол болгон. Бүт мамлекетте баары эле ур эмес да, баары эле ушундай аферист эмес да, баары эле акча деп калган эмес да. Нормальный балдар канча жүрүшөт, кыздар жүрүшөт. Агай, мына нормальный ошондой жаш балдардычы, азыркы тапта активдүү болуп аткан, коом арасына аты чыгып аткан балдарды бетине момундай кармап туруп, анан артынан болсо эскилер келатат да, партизан. Эми азыр мынакей элдин турмушу кризиске келди.
Саясий кризис түптөлдү. Биз мындан эч жакка кетпейбиз. Экономикалык кризис, коронавирус ушунун баардыгын ачыкка чыгарып койду. Мамлекеттин деңгээли кандай экенин, ушуга чейин башкарып келген саясий күчтөр, конкретный адамдар да бүт бары. Биз билебиз да бүт мамлекетти башкарып аткандар. Жыйынтыгында мынакей коронавирус баарын көрсөтүп койду. Булар мамлекетти кантип эмне кылып башкарганын. Эми ушул кризистен чыгыш үчүн ушуларга ишенип отурсак, анда даана өлөбүз анда. Дагы эле Ошол кете берсек. Аны деген жасабаш үчүн жаңы таза саясий күч, партияларды, жаңы таза саясатчыларды алып келип, акчасы жок жасашыбыз керек болуп атат. Биздин максат саясатта ушул. Буга чейин бизге баары айтып келчү. Силердин акчаңар жок, эчтеке кыла албайсыңар. Булар баарын сатып алат, силерди эл сатылат, баягы эле ошондой болот деп. Мейли алар ошентип өзүнүн көз карашы менен жүрө берсин. Биз андай эмеспиз. Биз наоборот айтып атабыз. Эл ойгонду. Элди деген түбөлүк алдаш болбойт. Андай дүйнө жүзүндө болгон эмес. Элди бүт элди ушунча 1000 жылдап алдаш болбойт. Ошол убакыт келди. Азыр эле эл тандоонун алдында турат. Эгерде биз өзүбүз ошондой таза мамлекетти өзгөртөбүз десек, ошондой өзүбүздөй болгон балдарды, кыздарды чогултуп, элге деген бир жаңы саясий күч катары көрсөтүп беришибиз керек дагы, эл анан тандаш керек. Анан элге тандоосуна коёбул. Могу таза жаңы саясатчы, могулар менен эч кандай аралашпаган, могулардын акчасына сыйынбаган, ушуларга кул малай болбогон. Могу балдарды тандасаңар, келечегиңер бар. А эгерде баягыларды эле кайра шайлап алсаңар, эртең анан бизге догруну айтпагыла. Кайда жүрдүңөр, анан эмне кылып жүрдүңөр, анан силер жок болуп калып, биз булардын деген 20 000 сому болобу, 1000 сому болобу кайра алып, анан кайра ушуларды шайлабадыкпы деп. Ошондой тандоону жаратыш үчүн биз ушунун баарын жасап атабыз. Анан эл өзү тандасын. Элге тандоону бериш керек. Ушуну акчасы жок биз жасашыбыз керек. Ошон үчүн бүт баарына кайрылганбыз. Мынакей Кыргызстанда 40 район бар. 29 шаар бар. Ар бир шаар районуңардан өзүңөргө ишенген, өзүңөр билген, өзүңөр бизге кошо турган жаңы таза балдарды бергилечи. Ошолорду биз деген саясатка аралаштырып, ошолорду алып чыгалчы. Ошолордун акчасын деле силер чыгарып бергиле. 6 миллион киши 1 сомдон чогулсак 6 миллион сом болот экен. 5 миллионун алып барып борбордук шайлоо комиссиясына күрөө кылып төлөп берип коелу. Анан балдарга ушундай шарт түзүп берели да. Акчасы жок. Ушу жаңы таза саясатчыларды алып келели. Ушуну жаратышыбыз керек. Чоң казат ушул. Жаңы таза саясатчыларды элдин ичинен сууруп чыгып, элдин күчү менен, элдин деген тандоосу менен, эл деген ушу баланын бирдемеси бар. Акылы бар. Ушундан бирдеме чыгат. Жүрөгү таза, колу таза, жакшы жердин баласы деп туруп. Кыздар да керек. Ошентип жаңы таза саясий күчтү жаратышыбыз керек. Антпесек бизде эчтеке деген өзгөрбөйт. Мына чоң казатты биз түптөп атканда максатыбыз ошол болду. Башка саясий көз караш, башка саясий максаттарды коюп, ошонун баарын негизи акча эмес, кайрадан акчага каршы жасашыбыз керек. Ошондой балдарды биз шайлап келсек, акчасы жок. Бирок шарт түзүп берсек, биз баарыбыз деген эгерде шайласа эл, бизге ишенип ушул балдар менен жаңы таза мамлекетти кургула деп бизге берсе, ошондо гана анан бирдеме өзгөрөт. Эмнеге чоң казат аталышын түптөп атканда эмнеге ушул аталышка токтодуңар? Азыр казат кылгантасыңар? Эми чоң казат баарыбызга белгилүү нерсе, ыйык нерсе. Манас атабыздын жасаган эрдиги. Ошол 1000 жыл мурун болобу, 2000 жыл мурун болобу, Манас атабыздын убагында ушундай баатырлар чогулуп, баары кыргыз эмес болгон да. Баары чоң казатка кошулгандар ошол убакытта. Манас атабыздын жанына деген келген Кырчороосу жана башка көчмөн хандардын баардыгы Манас бизге акча төлөйт деп барган эмес да.
Батырлардын баары деген Манаска кошулганда бизге деген мынча миллион төлөйт экен деп барган эмес да. Мекенди, элди сактап калыш үчүн. Андан тышкары тышкы душмандардан элди жерди коргоп калыш үчүн болгон да чоң азат. Биздин азыркы абалыбыз деле так ошондой болуп атат. Ички душманыбыз коррупция жеп бүттү бизди. Ага деген туруштук чыгарыш үчүн чоң азатка батырларды кошушубуз керек болуп атат. Ошо чоң азатка даяр, ошондой деген дили бар, жаны бар, ошондой духу бар балдар дагы бир ирет Манас атабыздын эрдигин кайталагандай болгон патриот балдар керек, кыздар керек. Чоң азат деген ошол. Баарыбыз деген ички душманыбызга туруштук бере алышкан батырлар керек. Чоң азат ошол. Анан чоң азат 1000 жыл мурун Манастын тегерегинде баарын бириктирсе, азыр деле биз башка эл болгон жокпуз да, ошол эле кыргыз элбиз. Ошентип азыр деле кайра Манас атабыздын уранынын тегерегинде баарыбыз биригишибиз керек. Элди, жерди, кайра мамлекетти сактап калыш үчүн чоң азатыбыз деген ошол. Бул идея, идеология, бул деген саясий көз караш, жаңы, таптакыр башка буга чейинки болгон эмес нерсе. Бул ыйык нерсе. Элди, жерди сактап калыш керек болуп атат кайрадан. Ошол Манас атабыздын эрдигин биз кыла алабызбы, духубуз жетеби? Кыргыз экенибизди далилдеп беришибиз керек болуп атат азыр. Мына чоң азат деген ошол. Ошо чоң азат деген ыйык атты булгап албайбызбы деп коркпой элесиңерби? Эгерде мен өзүм таза болсом, эмнеден корком? Чоң азатка кошулган ошондой таза балдар болсо, эмнеси жаман? Ошо чоң азаттын деген ыйыктыгынан корксун. Андан көрө биздин арабызга деген жанагындайлардын баары кошула албайт ошон үчүн. Коркот. Ошон үчүн чоң азатка деген аттанган баатыр болсо болот. Кошула албагандар анда бүттү да. Көкүрөгү менен баатыр болуш керек силердин катарыңарга кошуш үчүн. Духу жетиш керек. Илими менен баатыр болуш керек. Духу менен, руху менен баатыр болуш керек. Анан катарыңарда барбы ошондой баатырлар? Сиз менен эле Сыймык Жапыкеевди тааныйбыз. Мынакей биздин февралдан бери бизге топтолуп келген, мынакей бизге жардам берип ушул тегерегибизде жүргөн балдардын күчү менен баары жасалып атат. Биздин YouTube каналды көргүлө, Facebook баракчаларыбызды көргүлө, биздин сайттарды көргүлө, ошолордун баардыгын биз жасабай эле да. Анын баарын ошол жасап аткан балдар, батырлар. Мына чоң азатка келген, биз аларга акча төлөгөн эмеспиз. Акча үчүн келген эмес алар. Баарыбыз ушул чоң азатты көтөрүп, кыргыздын келечегин сактап калалы деген ниетте кошулдук. Ошо менен кетип атат баары. Акча эмес. Эң негизги бул чоң азаттын деген ыйыктыгы менен Манас атабыздын эрдигин кайталап, мамлекетти сактап калышыбыз керек, элди сактап калышыбыз керек. Ошо менен эле кетип атабыз. Бизге кошулган балдардын баардыгы ошондой балдар. Көз карашы да ошондой. Жанын да берген даяр. Ошолордун баардыгы азыр эми чыгып атат. Видеодон көрүп атасыңар да, бизге деген кошулуп алгандары. Анан ошол видеолордун деген ичинде ар кандай адамдар бар. Кесипкөй адамдар бар. Карысы да бар, жашы да бар. Биздин деген коом бүт катмарлардан турат да. Ошо бүт катмарлардан, бүт жаштардан эми улгайганы да бар, жашы да бар. Ошолдун бүт бардыгын камтыйлы деген биз. Чоң азатка жарай турганын баардыгы чыгышы керек. Чоң азат бул эл турбайбы? Элдик кыймыл. Ошо элдик кыймылдын негизинде мынакей азыр жаңы саясий күч партияны түптөп атабыз. Анткени саясатка аралаш үчүн сөзсүз түрдө азыр мамлекетти оңдоп бирдеме кылайын десең партия болушубуз керек экен. Мыйзам ошондой жазылып калган. Башка жок. Ошентип азыркы болуп аткан саясий мыйзамдын талаасындагы талаптарды биз аткарышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Чоң азат биринчиден бүт мыйзамдуу жасашыбыз керек. Эки жолку революцияны көрдүк. Жетет. Хватит, тойдук. Мародерствосын канчасын көрдүк. Азыркы чоң азат руханий, акыл эстин чоң азаты болуш керек. Мурункудай тиги кара күч анан жиндиликтин кереги жок. Азыр биринчи акыл эс менен чоң азат кылышыбыз керек. Ошондой акыл эстүү балдарды чакырып, реформаларды жасай турган балдар керек бизге, кыздар керек.
Аларды жасаш үчүн кесипкөй адамдар келиш керек. Түшүнгөн, билген, ушуну мен кыла алам деген. Анан ошондой балдарды биз элге топтоп көрсөтүп, аларды коркпош керек. Ушинтип ачык элге чыкканда, анткени эл көрүш керек да. Жаңыз эле максат, анан сыймык эмес. Мына жанында могу медицинаны деген тармагын тарта турган мынакей Жаркынбек Касымбеков биздин жаныбызда турат. Андан тышкары башка тармактар боюнча бүт специалисттерди топтоп атабыз. Экономикасын ким көтөрөт, билим берүү тармагын ким көтөрөт, транспорт жагын ким көтөрөт, айыл чарбасын, өндүрүш жагын, энергетикасын, анын баарын деген реформаларды жүргүзө турган конкретный балдар, кыздар. Ошолорду деген топтоп атабыз, жаңы таза команданы. Саясатка ошентип биз башка команданы алып чыгып көрсөтүшүбүз керек болуп атат элге. Эл, моулардан башка мынакей моулар деле бар. Ушуларга эле ишенип койгулачы. Тетигилердин акчасына кайра алдамынсаңар, өзүңөр билгиле. Бирок биз ушуларды мына көрүп атабыз. Биз уур эмеспиз, тегерегибизге да уур эмес балдарды топтойбуз. Биз уурдаганы бараткан жокпуз. Эгерде биз ушундайды жасап туруп, анан кайра тескерисинен болсок, анда Манас атабыз менен ушуга чейин өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын арбактары урат да. Кудайдан коркуш керек да. Манастын ыйыгын билиш үчүн көкүрөктүн көрүүсү кажет да бул. Көкүрөк менен сезиш керек, туюш керек. Аны бардык эле адамдар кыла албайт. Сиз жана Манастын эстелигин орнотконго жардам көмөк болдум деп атасыз. Аталышыңар дагы чоң казат экен, бекеринен эмес болуш керек деп ойлойм. Туп-туура. Биздин Манасыбыз ошентип чыгып атат. Мынакей мен деле өзүм атам жазуучу болуптур. Сүйналы Мамытканов. Жазуучулар союзунун деген мүчөсү болчу. Чыңгыз Төрөкулович менен канча биздин аттуу баштуу жазуучулар менен жүрчү. Мен кичинекейден ошолордун арасында эле жүргөм. Анан атам айтып калчу, биз деген чоң манасчылардын тукумунан болобуз. Билип жүр балам. Сен деген чоң атаң чечен маана манасчы деген болгон киши. Анан эгерде мен Бишкекте төрөлүп, орус садикке барып, тилим орусча чыгып, мектеп, кыргыз мектепке эле барып эле ошо атам көрөгөч киши болуптур да. Союздун убагында мына мен 71-жылы төрөлүп турмун. Садикке 72-жылы барыптырбыз, орус садикке. Мектепке болсо мынакей 78-жылы келип отурабыз. 78-жылы кыргыз мектепке мени жетелеп киргизип койгон. Бир о сөз кыргызча билбеген баланы кыргыз мектепке алып келип, мен атам. Кыргыз мектепти 10-класска чейин окуп бүтүрдүм. Ошентип союздун убагында менин балам кыргыз болсун деп атам атайын алып келип, мынакей кыргыз тил мектебине киргизип, анда деген Кыргызстанда борборубуз Фрунзе болчу анда, Бишкек эмес. Жалгыз кыргыз мектебибиз номер 5 ошол убакта. Мен эски номер 5ке бардым да, темир жолдун жанындагы. Анан ошол номер 5ке барып кыргыз болуп тарбияланып калдык. Кыргыз болдук ошо менен. Ата-энелерибиз ошондо акылман кишилер болуптур. Балдарыбыз ушу союздун убагында орустар менен арасында жүрө берип, анан бүт кыргызчылыгын жоготуп калбасын деп, мынакей кыргыз кылып тарбиялаганына мен аябай чоң рахмат дейм. Баланын кени энеден дейт. Апаңыз жөнүндө айтыңызчы. Ал кандай? Апам деле мугалим болуптур. Кайсысы? Биринчи класс эми, жана башталгыч класстарда мугалим болуп, ошо менен сабагын окуу жайын окуп бүтүптүр. Анан бирок мектепте иштептир. Апам деген өмүр бою кыргыз радиосунда иштеп бүттү. Кыргыз телерадиода. Апам ошо жакта деген кыргыз фонотекасынын заведующий болуп пенсияга чыкты. Ошол жакта, радиодо. Ушу мен апам ушундай акыл эси күчтүү болуптур. Анда деген союздун убагында да баланча ЦК партиянын баланча пленуму, анан баланча сүйлөгөн сөзү деп туруп, мамама түнү болуп чалат. Анан мамам ошондо уктап аткан жеринен баланча полкада, баланча кассетада, баланча түсү деп туруп айтып туруп, ошондой чыгарчу да. Өтө ошондой
Ал менин мамам. Канышай Абзелова. Жакшы экен. Атам болсо Сүйналы Мамытканов. Анан ошентип өзүм көлдүк. Көлдүн аягы. Чоң Сорой деген айылданбыз. Чолпон тага жете бербей. Биздин айылыбыздын аты өмүр бою Чоң Сорой экен. Союзду орустар келген убакта дагы Иван замандагы тиги падыша, ак падышанын убагында деле Чоң Сорой болуптур. Калган коңшу айылдар бул Курск болуптур, тиги Байет болуп, якорь деп жүрүптүр. Балыкчы болсо рыбачы болуп жүргөн, берки ошондой. Ошентип Чоң Соройдонмун. Кандай таалим алдыңыз, кандай тарбия алдыңыз? Ата-энеңиз көкүрөгүңүзгө эмне экти? Эң негизгиси мени атам ушу тамырыңды билип жүр, сен кыргыз кылып мени атам кыргыз мектепке алып келип, кыргыз мектепти окуп бүтүп, кыргыз экенибизди ошондон көрдүк. Жалгыз мектеп ошол болчу да. Анын кызыгы жалгыз ошол мектебибиздин аты А.С. Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Күлкүм келчү да. 1-сентябрда келесиң да сабакка. Анан дептердин тышына жазып атканда А.С. Пушкин атындагы номер 5 кыргыз орто мектеби деп жазганда жаман ошондо көп маани берчү эмеспиз да Союздун убагында. Мейли деп. Анан кийин бирок ойлонот экенсиң да, эмне үчүн кыргыз мектептин аты кыргыз эместердин атынан деп. Кийин эле анан токтогул болду да. Кийин эле болду да. Биз деген эгемендикти алгандан кийин. Ошондой нерселерди ошол убакта көп нерселерди окуп билгенден кийин Манасты да ошондо биз окуп. Бизде деген мектепте деген манасчыларды бизге эле окутчу окшойт. Ал убакта деген кеңири Манас таралган эмес да эч качан. Ал убакта деген андай көп деле болгон эмес. Бизде Манасты деген жана китеп эле чыгарчу. Анан бирок манасчыларды анда-санда эле ырдатып, азыркы биздин деген чоң проблемабыз ошол болуп атат. Бизде деген Манастын деген философиясын, нукура маңызын түшүнгөн саясатчылар аз. Аны пропаганда кылып элге жеткирген адамдар аз. Маданият чөйрөсүндө айрыкча ошондой манасчылар деле мынакей мен азыр көп нерселерди угуп атам. Биз чоң азат деп чыга бергенден баштап, бул чоң азат деген аябай чоң азаптын башы, анан кыргыздарды кыргынга салган деген нерселерди укканда кадимкидей жиним келет да кайнайт. Бул Манас атабыздын жасаган эрдигин булар кантип ушинтип айтат? Ушунча баатырлар барып биздин деген эркиндигибизди, боштондугубузду деген коргоп келгендерди булар деген ушинтип айтып аткан. Бул деген манасчылардын атынан чыгып атпайбы? Мынакей Марбажиев деген айтып жүрөт ошону. Эмилбек Каптагаев ошону айтып жүрөт. Бизге каршы ушундай. Булардын деген чоң азат эч качан деген жакшылыкка алып келген эмес деп. Мына булардын айткан сөзү. Наоборот, чоң азат болгон үчүн биз эл болуп сакталып калдык 1000 жыл мурун Манастын убагында. Азыр деле чоң азат болбосо биз деген сакталып калабызбы? Мен ага деген көзүм жетпей атат. Анткени биздин мамлекетти башкарып аткан адамдардын деңгээлдерин азыр көрүп атабыз го. Жөнөкөй орунду деген жеңе албай отурушат. Коррупцияны болсо бар мал бүчкөн да бар. Ошону кесепети болуп атат да бүт. Анан ушундай деген жалган мамлекет, жалган философия, башкаруу бүт жалган болуп атса, анан кантип анан биз эртең балдарыбызга биз ушу таза чындык өмүр сүрдүк, анан балдарыбызга эртең кантип анан тарбия, таалим бере алабыз анан? Ошентип биз чындыктын деген доорун жаратышыбыз керек болуп атат. Чындыкты айтышыбыз керек болуп атат. Калпты токтотушубуз керек болуп атат. Акыйкаттын доорун алып келишибиз керек болуп атат. Ошонун баардыгы деген жаңы таза саясий күчтөр эле жасалат. Манасчынын тукуму сиз Манаска кандайсыз? Манас айтып атасыз, айткан учурлар. Могу деген биз жасап аткан нерсебиздин баары бул Манастын жаңы заманбап нерсеси. Биз эми деген төкмө манасчы болуп мондеп айтпасак дагы өзүбүздүн жасап аткан иш аракеттерибиздин баардыгы Манастын деген жолу. Мына биздин манасчылыгыбыз ошол менен чыгып атат. Азыр деген манасчы деген бул жөн эле монтип эле манасты төгүп айтмай эмес. Манастын жолун жолдо. Манастын жасаган ишин жаса. Ошентип аң сезим менен
турмушту өзгөртүп элди деген жыргатыш керек болуп атат. Мына жаңы манасчы деген ошол. Сыймыктын бир жакшы сөзү ал рестайлинг деп коет да. Анан мен жанагы Сыймыкка баары эле ошентип айтып жүрбөйбү, бул деген манасты деген жомок, анан тиги бу деп жүргөн деген. Ошондой деп жүргөн жеринен Сыймыкты мен өзүм таап, чакырып келип туруп айттым: Сыймык, сен деген манасты башкача айтышың керек болот. Сенин сөзүңдү эл туура эмес кабыл алып атат. Сен деген манас деген мондай болгон деген мааниде айтып атасың да. Эгерде ошондой болсоңор кылбайсыңарбы деген сөздү эл түшүнбөй атат. Ошону сен башкача айтышың керек. Ошон үчүн кел чоң азатты көтөрөлү. Мына чоң азатты канчалык даңазаласак, ошончолук Манас атабыздын деген, ошол батырларыбыздын, Кыркчоронун деген, бүт батырларыбыздын деген атын ошентип кайрадан элдин аң сезиминде Манасты ойготушубуз керек. Мына ошол менен жаңы манасчылардын жаңы рестайлингин жаса. Мына сен бол. Манасчылардын 21-кылымдагы жасап аткан иши мына биз жасап аткан иш. Анткени буга чейин деген Манасты эч ким деле уккан эмес. Реально Манастын деген жасаган иш аракеттин негизи эмне болгон, эмне максатта жасаган азыр баарынан сурасаңар көпчүлүгү түшүнбөйт. Ошону биз мынакей чоң азат менен даңазалап чыгаргандан кийин азыр элдин баары эми түшүнө баштады. Элди сактоо, жерди сактоо, ушинтип жаңы турмушту, акыйкат турмушту сүрүшүбүз керек. Балдарыбызга ошону калтырып кетишибиз керек. Ошон үчүн жаңы Манас азыркы 21-кылымдагы манасчы таптакыр башкача болуш керек. Мына ошон үчүн азыр жаңы манасчы бул саясатчы болуш керек. Манастын философиясын, саясатын ушинтип элге жайылтып, Манас деген ушунча батырлыкты деген жаңыз жасаган эмес да. Эгерде Манаска ишенип, анын айкөлдүгүнө, анын деген батырлыгына, духуна деген ишенген канча миң, 100 миң деген батырлар чогулган. Биз дагы ошондой духту жаратышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн мынакей Сыймыктын да манасчылыгы ошон чыгып атат. Анын чымын кармап атпайбы? Эми кыргызчылык түшүнөбүз да баарыбыз эми. Кармаганда ушинтип калып атат. Биздин баарыбызда манасыбыз ойгонду. Элдин деген жүрөгүндө Манасты ошентип ойготушубуз керек болуп атат. Анан ошентип эл деген ойгонгондон кийин ар бирдин деген кыргыз манасыбыз ойгонгондо бири-бирибизге деген душман боло албайбыз. Наоборот, бири-бирибизди кубаттап, бири-бирибизге жардам берип, эмнең жетпей атат, эмне керек дегенде баарыбыз биргелешип ошентип мамлекетти кайрадан түптөп кетишибиз керек болуп атат. Ошон үчүн акчасы жок жаңы таза балдарга деген шарт түзүп берип, өзүбүз деген максатыбыз ошол болуп атат. Мына мен өзүм деле ошону ниет кылып атам. Ушул жолдо кетип баратабыз. Мына менден улуу Турат байкебиз турат, аксакалдарыбыз баары турат. Биз баарыбыз Чоң Азат партиясын түптөп атканда, Чоң Азатты деген жасап атканда газетаны ушул максаттарда жасаганбыз. Анан бирок ал убакта деген саясий көз караш, элдин деген пикири, ою таптакыр башка болчу, алданып жүргөн. Азыр уже коронавирустан кийин эч кимди алдаш болбой калды. Ошон үчүн мал келди, Чоң Азаттын малы келди. Эми деген ошону коркпой алып кетишибиз керек болуп атат. Ошону деген жаңы таза балдарды деген ойгонгон балдарды деген чогултуп, бир команда кылып, баарын деген тааныштырып, дос кылып, бир саясий күрөшкө чыкканда сөзсүз түрдө баары деген бир болуш керек да, бир команда болуш керек. Ошону деген жаратышыбыз керек болот. Ошону жасап атабыз биз. Сиз эми адистигиңизге жараша ар бир адамдын психологиясын жакшы түшүнөсүз, көргөндө эле баамдайсыз. Ошол нерсени колдонуп, жаныңарга мындай интрига жарата турчу, арамдык кыла турчу, котур ташы коюнда болгондорду жуутпайсыз деген ишенимдемин. Мына мен коопсуздук кызматында жүрүп психологияны окудук да аякта. Анын баарын көрдүк да. Турмуш тиричилигибизде, иштеп аткан жерибизде да тажрыйбалуу болуп калдык. Ошон үчүн бизге келип аткан балдардын ичинен тандоону жүргүзүп атабыз. Анан баардыгына айтып атабыз: эртең элдин алдында чыкканда сенин калпың эл көрүп коет. Анан деген Чоң Азаттын атынан анан ошол жерден сүйлөй албай, калтырап титиреп, анан сөз айта албай, анан уят болуп жүрбөгүлө деп. Анан ошон үчүн биз жасап аткан иштин баары ошон үчүн видеого чыгарып атабыз да, ачык эле. Эчтекеден жашырган жокпуз. Ошондой духу бар кыз улам балдардын баардыгы деген көрүп атабыз да. Анан кесипкөйлүгү эң негизги бизде критерий ошол болуп атат. Кесипкөйлүк. Аябай чоң билими бар балдар бар, бирок духу жок. Духу жок болот.
туура. Бирок ошолордун деген бизге акылы керек. Духун болсо биз берип коюшубуз керек. Коркпо, кел, биз турабыз го. Жардам беребиз, коркпо. Мындай да, эми баарыбыз мектепте окудук да. Мектепте отличниктер обычно мындай болбойт. Теоретиктер болушат, бирок духу жок болот. Духу жок болот. Ошондой азыр отличниктер менен жанагы класста деген атаман сатаман болгон эми духу бар балдарды бириктирип, ошолордон бир жакшы команда түзүшүбүз керек болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн мынакей акылман балдарга биз айтып атабыз, коркпогула. Биздин жаныбызга келгиле. Мына бул балдарга жардам бергиле. Силер бардыңар биргелешип бир жакшы команданы түзүшүңөр керек. Эгерде сенин духуң жок болбосо, мына духу бар баланы кошуп беребиз. Барыңар бир команда болуп туруп алып кете аласыңар. Анан ошентип кесипкөй балдардын ар бир тармак боюнча командаларды түзүп, ошентип аларды реформаларды жасаганга азыр бүт бардыгына задание бердик. Ар бирөөңөр өзүңөрдүн тармагыңар боюнча командаңар түзө бергиле. Стратегияңар түзө бергиле. Ошонун баарын элге айтып чыгасыңар. Анан элди ишендириш керек, самое главное. Ошол сени айтып аткан сөзүң реально далилдүү болуш керек. Анан эл мындай эле баамдап коет. Сен деген деңгээлиң барбы экен, калп айтып атасыңбы, калп айтып атпайсыңбы? Вообще билимиң барбы, жокпу дегенди эл мындай эле карап коет, телевизордон карап эле, видеодон карап эле. Анан бир эле баягы көп адамдарды кустурабыз деген нерсеңер бар го. Анан коррупционерлердин бетин ачабыз деген. Азыркы тапта бир гана коррупционерлер бети ачылды. Эл күтүп атат да кандай болот, эмне иштерди кыласыңар деп атат. Эми буга чейин Сыймык айткан сөз бул эмоцияда. Өзүнүн жанагы видеосунда эмоцияга алдырып айтып койгон сөз. Биз болсо мунун баарын саясат талаасында мыйзамдын чегинде кылабыз. Ошонун баарын жасаш үчүн керектүү мыйзамдардын долбоорлору жазылып атат. Анын баарын деген мыйзам чегинде жасалыш керек. Жанагы эл эңсеп аткан люстрация, андан тышкары мыйзамсыз байган байлыкты деген мамлекетке кайтаруу мыйзамы болуш керек. Ошо жакшы мыйзам. Ошондой нерселердин баарын жазып ишке ашырыш үчүн жогорку кеңеште ушундай күч керек. Ушул мыйзамдарды алып чыгып, жогорку кеңештен өткөрүп, бекитип, президент ошого деген кол коюп, анан ошентип коррупция менен күрөшүп, мыйзамы болуш керек. Мыйзамсыз байууну деген кантип табабыз, эмне кылабыз, ошонун баарын жоболорун жазып чыгыш керек. Ошонун баары даярдалып атат. Ошондой юрист, мынакей дасыккан мурун прокурор, сот болуп жүргөн агаларыбыз бар. Андан тышкары мынакей жаш балдарыбыз бар, адвокат болуп жүргөндөр, юристтердин баардыгы ошонун баарын жасап атышат. Анын баары деген мыйзам түрүндө жасалат кийин. Бирок ошол реформалардын баарын жасаш үчүн саясий күч керек. Ошону деген биз жаратып атабыз. Мыйзам чегинде жасайбыз баарын. Уурулукту деген мамлекет мыйзам менен токтотот. Анан ошол мыйзамды аткарган, ошону көзөмөл жүргүзө турган саясий күч керек. Анткени ошол азыр коррупциялашкан бүт коргоо системасын түп тамыры менен өзгөртүп, кийин алар деген взятка алып, ишти кыскартып, анан уурну деген соттон деген бошотуп ийген дегендердин баардыгын мыйзамдын чегинде системаны өзгөртүшүбүз керек. Ошонун баарын жасай турган жаңы таза балдарды даярдап атабыз. Эми ал системаны өзгөрткөндө далай кишинин бети ачылат да. Азыркы таптагы учурдагы бийликтеги адамдардын бети ачылганы турат. Аларды ачылбаш үчүн алар болгон аракетин жасайт жана бөгөт коет да. Жасайт. Жасап атат азыртаданчы. Анан кантип ошол жака өтүп баарын алмаштырганга? Коррупциялашкан система бизге аябай катуу туруп атат, анда көрүп атабыз. Ушунун баарын жеңип чыгыш үчүн бир гана нерсе бар. Эл деген бар. Биз элге, кыргыз элине ишенип отурабыз. Эл дагы ушуну көрүп туруп, эл өзүн деген шайлоосу менен, добушу менен ушуга көз карашын ачык көрсөтүп бериш керек. Шайлоого келбеген, шайлоого катышып жүргөн дагы эл баары биригип баарыбыз ушу шайлоодо жаңы доорду жасайлы десек, сөзсүз түрдө эл келип шайлаш керек дагы. Ошол шайлоо убагында алданбай, акчага сатылбай, ушул системаны өзгөртөм деген
жаңы таза саясий күч адамдарды, балдарды, кыздарды тандаса, ошондо биз деген жеңдик деген сөз. Ошону биз жасашыбыз керек. Муну элге коюшубуз керек. Ар бир жаран, ар бир кыргыз, андан башка дагы кыргыз эмес, башка улуттар дагы шайлоого келгенде, эгерде реально реформаларды кааласа, Кыргызстандын келечегин кааласа, өзүнүн деген добушу менен жаңы адамдарды шайлаш керек. Ошентип эл өзү тараза болот. Биз ошого ишенебиз. Мен ошого ишенем. Эл бизди алдабаса, биз элди алдабайбыз. Эгерде эл өзүн өзү алдап койсо, анда өзүнөн көрөт. Өзүнүн келечегин ошолордон өздөрүнөн көрөт. Балдарынын деген келечеги мынакей бүт кийин анан бүт каргыштын баары кимдин башына келип түшөт? Бийликтегилер менен баягы ошолорду шайлаган, алданган элдин деген башына келип түшөт. Ошону биз элге ачык айтып коюшубуз керек. Биз коркпой чыгып атканыбыз ошол болуп атат. Эртең мага деген жолдон бирөө жолугуп, анан силер коркуп эмнеге чыккан жоксуңар дегендей болбосун. Мен да сыймык, бүт досторубузга мына кошулуп аткан чоң азаттын баардыгы балдарына, кыздарына айтып атам, коркпогула. Корккон заман өттү. Баарыбыз эртең жоопкерчиликке келебиз. Эгерде эл шайлап берсе, өзүбүздүн ишибиз менен элге далилдеп беришибиз керек. Жоопкерчилик деген ошол. А эгерде аракет кылбай, ушундай отуруп коркоктугубузду көрсөтсөк, тияка барганда арбактар бизден сурайт да, айтат да, силер бизди эмнеге кыргыз кылып жаратканыбызды түшүнбөптүрсүңөр деп. Ошон үчүн биз азыр эң чоң кыргыз болуп төрөлүп, ушул кыргыз мамлекетинде жашап, түптөп, өзүн деген мынакей урпактарыбызга эмнени калтырып атканыбызды сезишибиз керек. Жоопкерчилигибиз өзүбүздүн мойнубузда. Кийин деген биздин балдарыбыз каргайт анан. Ушундай деген мамлекетти силер калтырып кеттиңер бизге деп. Бүт келечегибизди өлтүрүп кеткен ким? Силерсиңер деп анан. Кийин көрөбүз анан. Эгерде ушуну деген ушинтип оңдой албай кетсек, анда деген бизге деген Куран салып бата кылабы, анда ким билет дегендей маанилүү. Ошону элге айтып коюшубуз керек болуп атат. Максат мырза, сөзүңүзгө аралжы. Мен сиздин жан дүйнөңүздү көбүрөөк чагылдырам деп атып, баягы саясий жан дүйнөңүздү, саясийга болгон, саясатка болгон көз карашыңызды көбүрөөк чалдырып алдым окшойт. Сиздин жеке жашооңуз тууралуу кеп калгым келип атат. Жеңем, балдарыңыз. Жеке жашоом, мынакей 3 эркек балам бар. Алар канчага келип калышты? Саясий көз карашыңызды кандай колдоп атышат? Мисалы, мен улуу балам азыр 24-тө. Ортончо балам мынакей 16-га чыгайын деп калды. Күчүү балам мынакей 8-де. 3 эркек баламдын ортосунда 8 жаштан болуп калды. Эми турмуш ушундай болуп калды. Мен жаңы эле органга кирип атканда улуу балам төрөлүп калды. Ал балам канча чоңойгонун органда иштеп жүрүп деле көрбөптүрмүн. Түнү бою иштейсиң да. Тиякта, биякта, таласта иштеп жүрдүм, тиякта кубалап жүрүштү, ошентип жүрдүк. Балам ошентип чоңоюп калган, улуу балам чоңоюп калганын кийин эле Бишкекке которулуп келгенде эле көрдүм. Азыр балам атайын энергетикага окутту. Мен өзүм тоо-кен жагын окуп бүткөм. Политехте мен тоо-кен инженерия факультетине Кудай буйруп өтүп калгам. Өзүм деле тапшырган жокмун аяка. Московский институтка тапшырып, аяка деген эми ЦКнын убагында да, Союздун убагында. Аябай чоң ошондо эле связьдер керек болчу. Булат керек болчу. Эми мен папашам жөнөкөй инженер. Андай деле шарт жок. Анан ошентип Москвага өтпөй калып, анан бирок бияктан экзамендерим бүтүп барып 5ке болсо, анан айла жок, ыргытпайт да бизди. Анан алып барып анан эч толбогон горно-геологическийге окуп калдым да. Анткени аякта деген эч ким барбайт, окубайт. Анан ошентип горно-геологический факультетке окуп калдым. Аяка барып окуганыма азыр сүйүнөм. Кудайдын буйругу ушундай болуптур дейм. Анткени мен аяка барып окуганда бүт Кыргызстандын келечеги Союздун убагында бүт тоо-кен өндүрүш менен байланышкан болгон. Азыр мисалы 30 жыл өттү эгемендүүлүктөн кийин. Азыр тоо-кен өндүрүшү Кыргызстандын келечеги эмес деп мен уже түшүнөм. Тескерисинче, Кыргызстандын келечеги таптакыр башкада. Тоо-кен өндүрүшүн деген биз жабышыбыз керек азыркы
Анткени бизде экология, мөңгү сууларыбызды, жерибизди сактап калыш үчүн мына кумтөрдү эле көрүп атасыңар, кесепетин. Андан башка алтын казып аткан жерлерибиздин көргүлөчү. Биз деген ушундай Кудай берген бейиш жерибизди ушундай талкалаганыбызды болбойт андай. Ошентип горно-геологическийде мен мынакей тоо ген инженер электромеханик бүткөм. Мен энергетикмин, механикмин, тоо инженери менен. Андан тышкары мынакей менин деген бул маселелер боюнча эч ким алда албайт. Тем более мен Союздун убагында еврейлердин колунан кызыл диплом алып чыккам ошол жактан. Бизди деген ошентип специалист кылып даярдашкан. Эгерде Союз тарабаганда аябай чоң эле ишканаларды жетектеп билбейм анда кандай даражага чыгмак экенбиз. Бирок Союз тарады, Кыргызстан деген эгемендүү мамлекет болду, тоо кен өндүрүшү ошо менен өлдү бүт. Аныга кийин бүт менчикке чыгарышып мынакей көрүп атасыңар. Бүт кен байлыктардын баарын деген чет мамлекеттик инвесторлорго таратып мынакей сатып ичти. Азыр деген биздин кен байлыктардын баары кыргыздарга таандык эмес. Ошонун баарын жасап атканда мен коопсуздук кызматында иштеп отуруп канча жазчумун. Андай кылбайт. Биз деген келечегибизди, бүт байлыгыбызды кимге берип атабыз? Азыр деген бүт кен байлыктарыбыз биздики эмес болуп калды да. Анан кайдагы келечекти айтат анан булар? Мына алтын кендерибиздин баарын Кытай ташып кетип атат, Казагы ташып кетип атат. Бүт баарына Канадага сатып кетип атабыз. Алтындарыбыздын баарын ушундай эле урдатып салышты. Анан эмне дейбиз анан? Ушунун баарын түшүнүп мен улуттук коопсуздук кызматында жазып жүрдүм дагы, жаман көрүнүп жүрдүм, анан мени тияк айдашты, бияк айдашты. Аягында көрүп атасыңар эмне болуп атат, кумтөр эмне болду. Кумтөр боюнча канча жаза бердим. Анан ошентип айласы кетип, революция болду. Революциядан кийин бул маселелердин баардыгы андан да купуя сыр кылып салышты. Мына Бакиевтердин убагында кумтөр эмне болгонун көрүп атасыңар. Эгерде 2005-жылкы революция болбогондо, жанагы Цинтерра компаниясын Акаевтар уюштурбаганда 2007-жылы 100% кумтөр кыргыздарга өчүш керек болчу. Андай болбой калды Акаевдин убагында Цинтерра уюштулуп. Андан кийин Бакиевдин убагында 2009-жылы келишимди Бакиевдин убагында жасашты. Ал келишим боюнча 26-жылы бизге өчүш керек болчу. Кумтөр жабылыш керек болчу 26-жылы. Азыр болсо биздикилер 26 эмес 42-жылга чейин кол коюп берип коюшту да. Анан кантип анан үн чукпайсың анан ушуга. Мунун баардыгы деген Кыргызстандын суу экологиясы мөңгүлөргө байланыштуу болуп атат. Биздин Кыргызстандын келечеги биздин суу мөңгүлөрүбүзгө байланыштуу. Азыр деген таза суу жок болсо, эч экономикабыз өнүкпөй калган. Айыл чарбабыз өлөт, бүт өлөт. Ошон үчүн биз азыр жаңы технологияларга өтүп, экологияны, суу мөңгүлөрүбүздү сактаган жаңы заманбап нерселерге өтүшүбүз керек болуп атат. Ошону деген жасай турган, ошону айтып аткан мен өкмөттө бир кишини көргөн жокмун. Бир депутат туга элекмин. Ошон үчүн биз чоң казатыбыз ошол, сактап калышыбыз керек. Мөңгүлөрүбүз эң биринчи, анткени суунун башы мөңгү. Ошон үчүн биздин гимнибиздин эң биринчи сөздөрү эмне деп айтылат? Ак мөңгүлүү аска зоолор, талалар деп. Ошол сөздөрдү жазып аткан авторлор дагы көп маани берген эмес, бирок алар деген ушундай чымыны бар кишилер экен, ошону жазып кеткенине Кудай тоо дейм мен. Кудай салып берген да болсо. Ошо да. Ошону деген жазылып айтылган нерсени могу түшүнбөгөндөргө мен маани бербегендерге мен вообще дейм эле. Булар кандай деп көкүрөк көрүлөр отурбай азыр көкүрөк. Ошон үчүн мынакей биз мамлекетке ушундай көкүрөгүндө манас кыргыз уруп аткан жаңы таза балдар, кыздарды алып келишибиз керек болот. Кыргыз болуп сакталып калышыбыз керек болот. Азыр эгерде мондайынан кете берсек, биз манасыбыз жок болсо, биз кыргыз экенибизди эч кимге далилдей албайбыз. Далилдей албайбыз. Тарыхта биз только манасыбыз бар үчүн кыргыз болуп сакталып келип атабыз. Ошон үчүн манасыбызды түбөлүк сакташыбыз керек. Биздин балдарыбызга, тукумдарыбызга ушу манасты ушундайынан окутуп түшүндүрүп беришибиз керек. Мынакей
Биз Союз убагында Манасты деген жок дегенде ушинтип кабыл алып кыргыз болуп сакталып калдык. Ата энелерибизге рахмат дешибиз керек. Бирок биз балдарыбызды, неберелерибизди ушундай нукта тарбиялап кетишибиз керек. Эгерде алар Манасын жоготсо, анда биз кыргыз болбой калабыз. Мына чоң казат деген ушул. Анткени мурункудай Манасты деген эми Саякбай атабыздай Манасты эч ким айта албай калды азыр. Ошондой чыгабы манасчылар, чыкпайбы мен билбейм. Бирок жок дегенде биздин Манасыбыз мондай чыгып турушубуз керек. Биздин балдарыбыз да ушундай Манасты тарбиялашыбыз керек. Мына мен балдарым да ошентип Манасты тарбиялап атам. Алар мени көрүп, менаки мен деле балам уже саясатчы болуп калды. Ал мени ушундай көрүп атып эле всю жизнь. Сабак окуп, мектепте окуп атканда, институтта окуп атканда мен саясатта жүргөндө көрүштү да баары. Балам деле мени көрүп атып ушинтип үлгү алып калыптыр. Азыр мен деле баламды көрүп түшүнүп атам. Ушинтип менин балам деле кыргыз болуп калыптыр. Мына мен кыргыз болуп тарбиялаш үчүн мектепте эле мени тарбиялаган. Андан тышкары мени ата энем айылга жөнөтүп, тайнемдин колунда, айылда туугандарыбыздын арасында жүрүп, баягы эле кой, уй, кезүүнү деген кайтарып, ошентип айылда деген суу ташып, кыргыз болдук да, айылдын турмушун көрүп калдык да. Азыр биздин балдарыбыз ошол жөнөкөй айылдагы турмушту көрбөй өсүп атат. Антип алып барып аяка деген эметей бактырайын десең, биздин туугандарыбыз баары кетип калган көпчүлүгү. Бүт мигрант болуп жүрбөйбү? Канча туугандарыбыз кетип атат, канча жаш балдарыбыз кетип атат. Бул бар кыргыздардын келечеги да. Эмне үчүн алар ушул биздин Кыргызстанда келечегин таппай ошол жакта деген тыйын таап жүрүшөт? Ошолордун деген турмушун биз оңдошубуз керек. Бизде Кыргызстанда деген жумуш толтура. Ошону жасап беришибиз керек, түптөшүбүз керек. Жаңы экономика, жаңы көз караш, саясатты өзгөртүшүбүз керек. Мына чоң казатыбыз ошол. Ошентип кыргызды сактап кала алабыз. А менин келинчегим болсо жетөгүздөн, аң үстөн айылынан, дөйлөс тукумунан болот. Аты эле орус эле Марина болбосо, кыргыз эле. Жакшы. Ушундай. Жакшы. Максат аке, аябай кубандым сиз менен таанышканыма. Сырттан карап, ал эмне болгон Максат Мамытканов? Неге андай күпүлдөп атат? Сөзүнүн ар жагында бир дейири барбы? Эмнеге Максат Мамыткановду эл ээрчиш керек деген суроолор менен келгем. Анан буюрса жакшы жоопторду ала алдым, жана көрүүчүлөргө көрсөтө алдым деген ишенимдемин. Бул менин ооз ыйпам, адамдардын жан дүйнөсүн ачып, көкүрөгүн ачып, жана элге көргөзүү, элдин өзүнүн тандоосу болот деген ишенимдемин. Ошо. Келгениңерге рахмат. Эми ушинтип элге кеңири маалыматты бергиле. Анткени буга чейин мен көп нерсени айта алчу эмесмин. Анан ушу силердин жардамыңар менен эл бизди билип калсын эми, жок дегенде биз ким экенибизди. Анткени минтип айта албайсың да. Ооба. Буюрса дагы көп сиздин жакшы иштериңиздерге күбө болобуз деген ишенимдебиз. Артыңызда ишенип, чуурулуп келип аткан элдердин үмүтүн актай көрүңүздөр. Сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздердин суранычыңар боюнча көптөгөн комментарийлерибизде ошо Максат Мамыткановдун аты аталган. Ошол себептен келдим жана сиздердин сунушуңуздарды аткардым деген ишенимдемин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.